Биз үчүн өтө зарыл жана маанилүү болгон тамсилди солих адамдар бизге чейин жеткирип келишкен. Бир бөдөнө эне балдарына акыркы насаатын айтмакчы болот. Эми силер канат байлап уча турган болдуңар. Энебиз бизге бир нерсе алып келет дебей, кыйналып болсо да асманда учуп жерден ырыскыңарды терип жейсиңер. Бирок ушул нерсени кулагыңарга түйүп алгыла. Кайсыл жерде көп жем чачылып, жанында суу коюлуп турган болсо, ал жерге барбагыла. Себеби аны адам деген макулук тузак катары койгон болот. Кармап алса, камап коюп сайратып рахат алат, же башка куш менен уруштурат, же союп шорпо кылып ичип алат. Ушуну такыр эсиңерден чыгарбагыла деп кеңешин айтып, батасын берип учурат. Бири асманда учуп кыйналып, ырыскысын таап жеп жүрсө, бир жерден көп жем чачылып, суу коюлуп турганын көрөт. Дароо ойлойт, баякы энем айткан тузак ушул болсо керек деп бир жеп көрсөм, эч нерсе болбосо керек деп жеп көрсө, баякы кыйналып таап жеп жүргөнүнөн да даамдуу болуп кетет. Экинчисин, үчүнчүсүн жеп, төртүнчүсүн жейин дегенде тузакка түшөт. Аттың, менин бей баштыгым, өзүмө өзүм бале кылдым деп өзүн жемелеп сүйлөнөт. Анда адам, "О, сүйлөй турган бөдөнөсүңбү?" дейт. "Ооба, сүйлөй турган бөдөнөмүн. Жана эмне кыларыңды да билем. Же камап алып сайратып кыйнайсың, же уруштурасың, же союп шорпо кылып ичип аласың" дейт. Эми менимче бул кыргыз болбосо керек. Кыргыз бөдөнөгө ыраазы болбойт. Жок дегенде эле 4 айлык козу керек шорпо кылып ичиш үчүн. Же менин 3 кеңешим бар, ошону угасыңбы дейт. Тигил адам бөдөнө эмне айтаар экен деп кызыгып, "Кана айтчы кеңешиңди." Анда бөдөнө, "Биринчисин колуңду ачып турасың, ошондо айтам. Экинчисин бактын кырына барып конуп айтам, үчүнчүсүн учуп баратып айтам" дейт. "Макул" деп колун ачат. Анда бөдөнө, "Эч качан колуңдан кеткен нерсени кайтарам деп убары болбо. Адамдар кеткен нерсени кайтарам деп жүрүп, кадыр баркынан кетет. Андан көрө ошол катаны кийин кайталабагандын аракетин кылуу керек." Соң бактын кырына барып олтуруп, "Эй адам, силер акыл ээлерисиңер, уккан көргөн нерсенин баарына эле ишенип кете бербегиле. Биринчи тактап, чындап эле ошондойбу, же мени алдап адаштырып жатабы?" Анан адамды сынап көргүсү келет да, "Эй адам, мени кое бербей союп, ичимди ачканыңда жумурткадай каухар ташы бар эле. Аны менен сен керек болсо чоң шаар сатып алмаксың" дейт. Баякы адам башын чапкылап, "Сени уккандан көрө союсом болмок экен" деп аябай бушайман болот. Аны карап турган бөдөнө, "Мен бир жолу энемдин айтканын укпай коюп, аз эле жерден өлүп кала жаздадым. А мен сага 2 кеңеш айтсам, экөөнү тең амал кылбадың. Азыр эле колуңдан кеткен нерсеге бушайман болбо десем, жарым саат жерге жатып ойладың. Экинчиси, мен бир кичинекей бөдөнө болсом, мага каухардын эмне кереги бар? Айткандын баарына эле ишене бербе дебедимби" дейт. Соң адам, "Макул, үчүнчүсүн айта бер" десе, "Жок, акмактарга сөз бекер" деп учуп кете берген экен. Пайгамбарыбыз канчалык берекелүү, кереметтүү болсо дагы, кээ бир адамдарга канча жолу күнү да, түнү да келип даават кылса, ыйманга келген эмес. Акмак адамга жада калса, пайгамбар дагы таасир бере албайт. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллахым баарыбызды туура жолдон адаштырбасын.